Рахмат, Толкунбек Сагынбекович, айтсаңыз, кечеги кумтөр боюнча мамлекеттик комиссияда чечиминде 16-пунктта айтылды да, Кыргыз Республикасында жүгүртүү үчүн 10-50-100 долларлык алтын тыйындарды чыгаруу боюнчачы. Ушу оюңуз кандай сиздин? Урматтуу Рада Мураталиевна, сурооңузга рахмат. Биз бул сунушка каршыбыз. Берде кандайча Кыргыз Республикада доллардык куну менен алтын монеталарды чыгаруу кандай кажети бар да. Бүгүнкү күнү биз улуттук банк слитоктарды сатабыз 1 граммдан баштап 100 граммга чейин да. Ошол жетиштүү деп ойлойбуз да. А мындай тем более в долларах номинировать бул чөтө бир кызык болуп атат да. Туура, мен да ушундай сунуш бердим. Белек катары чыгаруу үчүн мүмкүнчүлүк берсек болот, а бирок Кыргызстанда жүгүртүү үчүн уруксат берүү бул сомдун баалуулугун түшүрүү деп түшүнөм да. Экинчи сунуш катары айтайын дегем, учурдан пайдаланып, өзүңүз билгендей, кээ бир компаниялар же болбосо орусча айтканда бутиктер өзүнүн мондай сертификаттарын чыгарат да, акчанын сүрөтү мененчи 500 сом, 1000 сом деп түсү дагы окшош, бардык номинал мененчи, подарочный сертификат кылып чыгарат. Бирок ошол подарочный сертификат кийин иштетилбей калып, таштандык жерлерде калып калат да. Себеби ал жерде биздин улуттук баалуулук болгон сомдордун сүрөттөрү турат, улуу адамдардын сүрөттөрү турат. Ошону кандайдыр бир жол менен тыюу салсаңыздар болобу, бул баалуу сертификаттарга сомдун чыгарбоо боюнча? Урматтуу Рада Мураталиевна, бул маселени карап көрөлүкчү. Давайте мы посмотрим. Да, потому что себеби деген ал нерсе деген көп жерде колдонулбастан таштандыларда калып калып атат да. Бул улуттук баалуулук баары бир. Рахмат чоң. Рахмат.